Бизде эки балабыз каза болуп олтурат. Булар деген реанимация бөлүмүндө дарыланып жаткан балдарыбыз. Операциядан соң абалы оор абалда жаткан балдар. Бир балабыз 15 жаштагы бала, экинчибиз 1 жаш 7 айлык бала. Биз алып чыгып жатканда баарын алып чыгып, кийинки реанимациябыз экөөнүн аралыгы 15-20 метр. Ошол жерге алып кирип, балдардын абалы оор болгондуктан ал жерде 4 бала оор абалда калышкан. Бирок тилекке каршы 2 баланы биз сактап кала албадык. Абалдары өзү жүрөк менен ооруган балдардын абалы оор, анын ордунан кыймылдатыш да кооптуу. Бул жерде биз алып чыгышыбыз керек болчу. Ошондуктан ал жерде 2 балага жардам бере албадык. Ал эми көчөгүнө оор аябай ошолордун эле катарында болгон 2 балабыз бүгүнкү учурда кечеге караганда жакшы, бирок медициналык тил менен айтканда өтө оор абалда азыркы учурда жатат. Реанимация бөлүмүндө жатат. Азыркы учурда реанимацияда 8 адамыбыз жатат. 8ден 4-өө чоңдор, 4-өө жаш балдар. Ошол 2 балабыз азыркы учурда өтө оор абалда жатат. Ошо каза болгон 2 баланы ИВЛ деген аппарат жок болгондуктан каза болду деген маалымат чыкты, туурабы? Биз андай деп айта албайбыз. Себеби дегенде бул аппарат деген биз аны жөнөкөй бөлүмгө которгон жокпуз. Биз ошол жанындагы, айтып жатпайбы, аралыгын жөнүндө айткан жокпуз. Аралыгы 10-15 метр. Ошол жерде кайра эле реанимация борбор. Ал жерге аппарат дагы бар жок жабдыктары бар. Балдардын абалы оор болгондуктан ал жерден алып түшүп которгонго чейин дагы кыйналган учурлар болду. Ошон үчүн биз айта албайбыз бул аппарат жетишсиздиктен деп, жок. Биз буларды кантип тартип менен эле алып өттүк, бирок деген ден соолугуна байланыштуу ушундай абал болуп калды.